Жогорку кеңеште жүк 200 түйшүгүн жарандардын өзүнө жүктөгөн мыйзам долбоор сунушталып жатат. Демилгечи депутат Экмат Байпакбаев муну менен бюджеттин чыгымын азайтуу жана чет өлкөдө иштеген мигранттарга шарт түзүлөөрүн белгилөөдө. Эгер долбоор колдоо тапса, 18 жашка толгон бардык кыргыз жарандары чет өлкөгө чыгаар алдында өз өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү түрдө камсыздандырууга тийиш. Ошол мыйзамдын негизи максаты чет мамлекеттеги биздин жумуш орунундагы жарандарға алган каза болгондогу адамдардын үй бүлөсүнө камсыздоо жолу менен материалдык жардам берүү көрсөтөт. Ушул мыйзамдын негизи ушунда. Эгерде чет мамлекетте адам же мигрант жумуш орунун жарата алса, камсыздоо жолу менен 100 000 сомго дейин, 100 000 сомдон кийин эми ушундай бир камсыздоо полис алса, ушуга касыпкерлик компания бере турган жолунда. Экинчи маселе, если каза болуп калсам да 200 000 сомдой ага үй бүлөсүнө баягы страховой полисти коюп, страхование менен камсыздоо менен страховой компаниялардын булар ала алат. Чет жакта каза болгон кыргызстандык жарандарды өлкөгө алып келүүдө бир топ каражат керектелет. Мындан улам жүк 200 боюнча мигранттардын фондун түзөлү деп демилге көтөргөн мекендештер да бар. Алар эл өкүлүнүн сунуштаган долбоорун сынга алып, байуунун бир жол катары баалашууда. Булардын ою элге акча бериш эмес, булар эптеп байыштын көздөп жүргөн адамдар да. Ошон үчүн булар мисалы үчүн колу сынып калса 20 000, буту сынып калса 40 000 беребиз деп, а бул жерде чоң акча жатат да. Бул эгер 200 сомдон жылына болгон болсо, бул 1 миллион мигрант примерно 200 миллион сом болот да. Азыр бир каза болгондорго деп бир 14-15 миллион бөлүп атат бюджеттен, ошол 50 миңден деп. А так биз ушундай кылып где-то айына бир жолкусуна 200 сомдон кылып койгондо эле бул билинбейт эле да, бирок чоң акча чогултуруп, чоң маселелерди чечкенге жетет эле бул. Ошого мен караманча каршымын бул нерсеге. Камсыздандыруу компаниясы түзгөндө. Камсыздандыруу фонд болуш керек дейм. Жарандар аталган долбоор иш жүзүнө ашса жакшы болот деген пикирде. Учурда чет өлкөдө жүргөн жарандар кимге кайрылаарын билишпейт. Элдин арасына түшүндүрүп, ал кандай иштейт, жана камсыздандыруучу компаниялардын ишмердүүлүгү боюнча кеңирээк маалымат берип, шарттарын түшүндүрүп, элге жайылса, албетте бул абдан жакшы. Себеп дегенде баягы элдин бул дагы эми азыркы учурда актуалдуу болуп атпайбы? Ошондо туура эле карайм, бул бизге керектүү нерсе. Болуш керек, сөзсүз болуш керек. Закон болуш керек бардык жерде, бардык мамлекетте закон иштеш керек. Бул жактан кетип атканда дагы, ол жакта дагы. Менимче туура эле болуш керек. Адам болгондон кийин өзүн камсыздандырып кетиш керек. Страховой полис алып. Мүмкүн чет мамлекет эле ошо полистер өтөт болуш керек. Камсыздандыруу келишими 1, 3 же 5 жылга узартуу менен түзүлөт. Долбоордо жарандардын өмүрүн кепилдөө мамлекеттик эмес, жеке камсыздандыруучу компанияларга жүктөлөт. Муну талдоочулар мындайча баалайт. Бул иш аракетти ким жүзөгө ашырат? Андан кийин кайсыл механизмдер аркылуу жүзөгө ашырат? Азыр эки кайчылаш пикир болуп атат. Биринчиси бул мамлекеттик камсыздандыруу фонду ишке ашырыш керек деп атат. Экинчи жак, кээ бир эксперттер айтып атат, буну жеке менчик жакка бериш керек. Баягы менчик камсыздандыруу компаниялары бар, ошолорго бериш керек деп атат. Эми эки тарап тең азыркы бүгүнкү мезгилге келип өзүнүн мындай өтө жакшы жактан көрсөтө элек да. Ошондуктан үчүнчү дагы бир маселе туулуп калышы мүмкүн. Бул айтайлы атайын мамлекет тарабынан фонд уюштурулуш керек деген. Ушул маселелерди караш керек да. Ал эми сунуш өзү долбоор эң туура деп ойлойбуз. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө 69 чет өлкөдө 866.825 кыргызстандык эмгектенет. Анын ичинен Россияда 737.929, Казакстанда 29.835, АКШда 20.000 жаран бар. Чет жерде эмгектенген Кыргызстандын жарандарынын ичинен жыл сайын 300гө жакыны ар кандай себептерден каза табат. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.